23-сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. 23-сентябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитети депутаттардын өзүн-өзү таркатуу сунушун колдоду. Демилгечи топтун атынан сөз сүйлөгөн депутат Улан Примов эл өкүлдөрүнүн өзүн-өзү таркатуусуна жаңы шайлоо мыйза жана алдыдагы президенттик жана парламенттик шайлоо себеп болгонун белгиледи. Депутаттын айтымында, эки ири шайлоонун кыска убакытта болушу шайлоо системасына ашыкча жүктү жаратып, каталардын жана мыйзам бузуулардын күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Жыйында депутат Элмурза Сатыбалдиев парламенттин өзүн-өзү таркатуу сунушун колдой турганын, бирок маселени толук негиздеп берсеңер, кенен талкууласак болмок деген пикирин айтты. Өзү мындан кийинки шайлоого баруу ниети жок экенин билдирип, балким биздин көз карашыбыз эскирди деген оюн айтты. Жыйын соңунда комитет Жогорку Кеңешти таркатуу боюнча токтом долбоорун кабыл алды. Парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоо ноябрда өтүшү ыктымал. Буга чейин депутат Дастан Бекешев Жогорку Кеңешти таркатуу боюнча чечимди эл өкүлдөрү 25-сентябрь күнү кабыл алышы мүмкүн экенин айткан. Баш мыйзамга ылайык, парламентти таркатууга 60 депутаттын макулдугу керек. Ал эми мөөнөтүнөн мурда шайлоо өзүн-өзү таркатуудан 45-тен 65 күнгө чейинки аралыкта өтүүгө тийиш. Ал эми алдыда пландалган парламенттик шайлоодо депутаттар кыргыз тилинен сынак тапшырбайт. Бул тууралуу 23-сентябрда 2-чи Кыргыз-Орус билим берүү форумунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Байсаловдун айтымында, буга чейинки кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Анткени мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде депутаттардын эне тилин билүүсү А2 деңгээлинен кем болбоого тийиш эле. Минкап төрагасынын орун басары бул талапты артка жылдырып, кыргыз тилине өтүүгө даярдык үчүн убакыт берүү керек деген сунушун мурда дагы айтканын кошумчалады. Эске салсак, Жогорку Кеңеш ушул тапта парламенттин өзүн-өзү таркатуу демилгесин кароо алдында турат. Сунуш колдоо тапса, ноябрь айында парламенттик шайлоо өтүшү ыктымал. Эл арасында Жогорку Кеңештин өзүн-өзү таркатуусу кызуу талкууланып жаткан чакта, 7-чи чакырылыштын айрым депутаттары акыркы иш күндөрүндө эл кыдырууда. Буга эл өкүлдөрүнүн социалдык тармактагы барактарында тараткан билдирүүлөрү күбө. Депутат Руслан Жакышев Талас облусуна болгон иш сапарында Бакай атанын Акназар айылында муктаж үй бүлөлөргө көмүр таркатканын Фейсбукка жазды. Калкка көмүр тарткандар дагы бир депутат Миргүл Темирбаева жыл сайын кышты утурлай көмүр таркатып келгенин, быйыл бир аз эрте баштап Разаков шаарынын тургундарына бөлүп бергенин жазды. Ал эми депутат Кундузбек Сулайманов Каракөл, Ташкөмүр, Шамалдуу Сай, Токтогул шаарындагы бир катар мектептерге Жогорку Кеңешинин төрагасынын фондунун каржылык колдоосу менен алынган компьютердик жабдыктарды тапшырганын жарыялады. Ош шаарындагы мугалимдерди сыйлап, мектептерге жаңы техника тапшырганын депутат Бекмурза Эргешев дагы жарыялады. Депутат Равшанбек Рызбаев болсо Ноокат районун түрө кыдырып, эски мектеп, фаптардын абалын көрүп, капиталдык ремонт жасоону убада кылды. Ошондой эле Көкжар айылына таза суу чыгарганын жар салды. Депутат Азизбек Турсунбаев Чаткал районундагы мектеп жана бала бакчаларга компьютер, интерактивдик такта тапшырган. САС тармактын колдонуучуларынын арасында бул күн мурун башталган үгүтпү же кандай деген суроо байма-бай берилүүдө. Өзүн-өзү таркаткан парламент өкүлдөрү кайрадан шайланууга барганы канчалык туура деген маселе да кызуу талкууда. 2026 жылы ажылык сапарга барууга төлөм кабыл алуу токтоду. Анткени квота 1 саат ичинде толуп калды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы маалымдады. Быйылкы жылга дагы ажылык сапар үчүн 6000 квота бөлгөн. 2025 жылы ажылык сапарга барчылардын саны квотадан ашып кетип, 2600 киши кезекте турган. Калган 3400 бош орунга каттоо боюнча жарыя берилген. Каттоо тест толгондуктан төлөм кабыл алуу токтотулду. Бул квота толду деген сөз, деди Азаттыкка муфтияттын өкүлү Максат Атабаев. 2026 жылдагы ажылыкка каттоо тартиби электрондук негизде жүргүзүлөт. Ажылык сапарга каттоо тартибин муфтияттын сайтынан тааныша аласыз. Кыргызстанга жылдагыдай эле 6000 квота берилген.
гемодиализ алгандар, өнөкө төккө оорусу, боор циррозу, химиотерапиядагы рак оорусу барлар, кургак учук сыяктуу жугуштуу ооруларга кабылгандар, өз алдынча кыймылдай албагандар ажылыкка барууга болбойт.